Азыркы учурда биздин коомго чет жакка ден соолугун жакшыртууга барып, бирок каражаты жетпей калган кыргыз мекендештерибиз көп кайрылууда. Алардын ичинде Шайырбек Паязов дагы бар. Шайырбек мекендешибиз азыркы күндө Түркия мамлекетинде кызынын ден соолугун жакшыртууга барып, бирок операцияга акыл сынбас 100 000 АКШ долларын түзгөндүктөн биздин фондко кайрылган. Ассаламу алейкум, эли журтум. Мына бүгүн 30 июль 2022 жыл. Зарина кызын 2015 жыл туулган 2 мартта Турцияда лечение кылып жатабыз. Остея саркома менен левый бедренный кость. Ошол бул жакта өтө кымбат болуп лечениясы ушундай экен, биз өзүбүз көтөрө албай. Ошондуктан ошол себептен Азамат Байматов фондуна кайрылып жатабыз. Байматовдун фондун көрүп, ошол көптөгөн элдерге жардам берип, көптөгөн элдер жакшы болуп баратат. Аллахыма шүгүр, ошолор катарында биз дагы кошулуп калайлы деп силерге кайрылып жатабыз. Ошо эл журтка таратып койсоңуздар, жардам берсеңиздер, ушул оорудан чогуу кутулсак. Дагы бир жолу жана кызымдын жанында сүйлөй албай калдык. Кызым переживать этет, операция жөнүндө сөйлөсөк. Ошон үчүн подробностьтерин айтып берейин силерге. Кызым ошо декабрь айында, декабрдын где-то 10-дорунда диагноз коюп жатып калдык. Ошентип остеосаркома деп Морозовская больницада ошол жакта диагноз коюп, ошол жакта химиотерапия алдык. Анан ошол жактан операция кыла турган болуп, бизди бутунну кесип протез коймой коюшту. Протезден биз отказ кылдык. Ал жакта эми протезди Англиядан алып келебиз. 3 ай биринчи операция кылып, сөөгүн алып салып, 3 айдан кийин протез келет Англиядан. Анан биз ойлонуп калдык, протез колдурбаганга аракет кылып, ал жактан издей баштадык. Ал жак, бул жак Индия, Турция, Израиль, Германия издеп жатабыз, калбады. Ошол ал жактан отказ бергенден кийин ошо издеп убактыбыз кичине өтүп кетти. Анан Турциядан таптык, бир эжебиз Турциядан эме кылып сүйлөшүп берди. Анан срочно Турцияга учуп келдик. Medical Park деген клиника экен. Ал жакта биз 2 курс химия ала турган болуп, башка жерде операция жасамак болдук. Ал жакта 27 000 долларга операция жасайбыз деп бизди Москвадан туруп сүйлөшкөнбүз. Ошентип макул болуп 27 000 доллар ушу Турцияга келгенбиз. Медикал паркка жаткандан кийин ал жакта текшеришкенде көзүндө суу толуп метастаз берип жибериптир. Ал жактан сууну алып, метастазды дарылап, көз менен алек болуп калышты врачтарчы. Ошол жерде жатып 3 курс химиотерапия алып калдык. 3 курс эле ошол жерде бизге 40 000 долларга айланып кетти. 10 000 долларыны Германиядан фонд жардам берди. Калганын эли журт чогултуп, ошол 30 000 долларды ошол жакта саттадык. Ошол общий сложность 40 000 доллар болду. Андан кийин жанагы бизге обещать эткен операция кылам деген докторго алып бардык. Көрсөтсөк, силердики уже убакыт өтүп кеттир, жанагындай биз уже анын бутун сактай албайбыз, биз только эле алып салабыз бутуну деп алар ошентип бизге отказ беришип коюшту. Аны издеп сураштырып, Аджыбадемден ушул профессорду таптык. Ошол Турция боюнча бир эле ошол операция кылам деп кылат экен, уже кылып жүрөт экен. Биз аны тактадык, көрдүк. Ошол менен сүйлөштүк. Ал полностью көрүп, сактап калам деп сактаганга аракет кыламын, бирок дейт өтө көп акча кетет, макул болсоңор деп ошентип бизге жооп берди. Операциясынын өзүнө эле 100 000 доллар деп сурап жатат. Ошол биз уже макул болдук. Ага Аджыбадемдин профессор экен. Ал ошол жерге жаттык уже. Азыр ошол жерде уже лечениени баштап, биринчи химия менен радиотерапия кылабыз. Радиотерапияны буту канчалык уменьшать этсе, азыр өтө чоңоюп кеткен буту. Ошону
кичинерткенден кийин анан көрүп туруп операцияга алып кирем деп ошентип обещать этти. Химиялардын эле где-то 6 курс химияласыңар деп эме кылды. Каждый химиясы 4000ден где-то 4,5 доллардан түшүп атат. Радиотерапиясы 7300 доллар. 7300 доллар. Аны төлөй элепиз. Аны химиялар турат. Бул 100,000 доллардан сырткары. Ошол үчүн силерге кайрылып жаткан себеп ошол биз өзүбүз күчүбүз жетпейт, бул анча акчабыз деле жок. Ошон үчүн Азамат Байматов фондуна кайрылып атабыз, эл журтка кайрылып атабыз. Жардам беришиңиздерди күтөбүз. Рахмат жан. Зарина Паязова азыр болгону 7 жашта. Өтүп кеткен жылдын декабрь айында буту ооруп ооруканага барганында докторлор сол сан сөөгүнүн артиосаркома деп жыйынтык чыгарган. Кызынын бул оорудан сакайтуу үчүн Заринанын ата-энеси кыдырбаган ооруканасы, сураштырбаган өлкөсү калган эмес. Акыры Туркия мамлекетине барып, тез аранын ичинде 100,000 акш долларын түзгөн операция кылдыруу керек деп, кайрымдуу элден жардам сурап турган кези. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө биздин коомчулугубуздагы өкүнүчтүү нерсечи ушундай бир кайрылуулардын көп болуп аткандыгы, экинчиден оорулардын ушундай жашарып аткандыгы адамды өкүндүрөт да. Эми айла жок, кайрылган антип кайдыгер болобуз, достор. Менин колуман келген ушул нерселерди жасаган аракетине болгону гана кел бир тууган, шүгүр кылайлы. Сиз буну көрүп атып, видеону мындай бир кандайдыр бир негативдүү ойлордон болбостон бир жакшы ойдо болгонго аракет кылайлы. Анткени ушул үйдө балдар, кыздарыбыздын дени сак болуп тургандыгына шүгүрлөр болсун. Биз тапканыбызды Аллах Таала насип кылса, ошо садака, зекет кылып берүүнү бизге буйруган ар бир мусулман жанга. Ошо зекетибизди гана өз милдетибизди кылыштык, бул биздин милдет. Ошон үчүн мына азыр сиздер көрүп турган ушул Зарина деген биздин кичинекей 7 жашар карындашыбыз алыскы Турцияда дарыланууга барган, аты жаман ооруу менен. Ошо бутун кестиртебиз деп 4-стадия экен, рак оорусу менен. Караңыздарчы. Эми ушул карындашыбыз кичинекей 7 жашар кыз мына ушундай аты жаман оору менен алышып жатат. Бул бирөөнүн кызы, достор, бир мекендешибиздин кызы, бир үй бүлөдө жакшы көрүп, сүйүп, кучактап отурган, алпештеп отурган, эне төрөп, өстүрүп, багып, күлкүсүн көрөйүн деп отурган жаштакай бир жакшылык, мындай бир эми достор, ушундай бир оор күн өткүзүп жатышат ушу бир мекендешибиз, бир үй бүлөчү. Ошо Турцияда азыр муктаж болуп атат. Ошол азыр Кудай буйрса бутун кеспей, бутун кестирткиси келишпей, кестиртишти каалабайт, эми эч бир ата-эне каалабайт. Бирок ушундай аракетин кылып атышат. Эми кылып аткан аракетине биздин келгиле салымыбыз. Ар бир колубуздан келген нерсени кылайлы. Ошол 100,000 доллар экен операциянын баасычы, караңыздарчы. 100,000 доллар деген эмне деген чоң акча. Эми менин колуман келгени мына ошол кайрылууну жасап туруп ушу кичээкей Заринанын ден соолугу жакшырып кетишине себеп болуп калсак, мен дагы, сиз дагы баарыбыз Кудайдын алдында соопкой болобуз, достор. Келгиле. Эч ким оорубасынчы. Эч кимдин үйүндө кыздары, балдары оорубасын, ата-эне оорубасын, аман болойлу. Болгону милдетибиз болгон кичинекей чөнтөгүбүздөн акчабызды 5-10 сом болсо да берип, комментарийде жылуу пикирди жазып, жакшы болуп кетесиң деген жакшы дуаны жазганын эрикпегиле. Ушу бир лайк басып, видеону бөлүшүп, болушунча аракетте болуп берип койлу. Бул Кудайдан кайтчу жол. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Жаш бөбөктөрүбүздүн мынтип өмүр менен өлүмдүн ортосунда күрөшүп жатканын көрүп кантип жүрөк оорубайт. Мындай ооруну Заринанын ата-энеси тилеп алган эмес. Урматтуу кыргыз эли, жаш карындашыбыздын жакшы болуп кетиши үчүн кайдыгер карабай, колубуздан келген жардамыбызды берүүгө чакырабыз.